Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Себелеп аттуу жаамдуу бир музыкалык чыгарма угуп алдык. Көпчүлүк биздин телекөрүүчүлөрүбүздү uykudan ойготуп, мындай бир бийлетип алды десек да болот. Ал эми биз Энергия тартуулады десек дагы туура энергия болот. тартуулады. Ал эми биз болсо жогоруда сиздерге сөз бергендей эле маегибизди, кызыктуу маегибизди баштай берели. Дал ушундай кесиптешим атап өткөндөй эле биздин студиябызга эң алгачкы кызыктуу конокторубуз келип калган. Анда ошол конокторубузду тааныштырып өтсөк, Улча Абсаматова, ЛФМ радиосунун алып баруучусу жана Нурилим Нурлан уулу, Котормо студиясынын продюсери, актер бүгүн биздин студияда конокто. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Саламатчылык, кутман таңыңыздар менен. Таңкы маанайыңыздар кандай? Жакшы. Аябай жакшы. Сиздер менен ушундай экран аркылуу жүз көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Маанайыбыз аябай жакшы. Келип калдык чакырганыңыздар үчүн. Эң сонун. Ыраазычылык билдиребиз сөзсүз түрдө. Азыркы учурда биздин көпчүлүк телекөрүүчүлөрүбүз, мисалы, апаларыбыз да бар, уйкудан эми туруп, балдары мектепке жөнөп жаткан учурда, ушул сыналганда тамыз коюп, ашканада тамак жасап жаткан учурда сиздердин үнүңүздөрдү угуп, бул жанагы сериал башталды окшойт деп кайра сыналгынын астына келип калгандар. Айтсаңыздар, канча убакыттан бери сиздер үн коштойсуздар? Үн коштоо жаатында канча жылдан бери, айдан бери жүрүсүздөр? Мен бул жака келип 2018-жылы Ош мамлекеттик университетинин киноакадемия факультетине тапшыргам. Кесибим режиссер, актер. Котормо жаатында жүргөнүмө быйыл 4 жылдын жүзү болот. 5-жылга кетип атат. 1-курстан баштап аралашкам. Ал эми ЛТРге келип иштей баштаганыма 2 жыл. Андан сырткары Ош Прем, ТМЖ, Ош ТВ, ошол жактарда дагы ошо Котормо студиясында иштеп жүргөм. ЛТРде иштегениме 2 жыл болот. Жакшы. Менин өзү ЛФМ радиосуна иштегениме 3,5 жылдан ашып атат. Ал эми Котормо менен иштешип атканыма 2,5 жыл болоюн деп калды. Ошо ЛФМ радиосу аркылуу эле өзүм үн коштогонго кызыкканым үчүн мени да кошуңуздарчы деп ошонун негизинде үн коштоп келебиз кинолорго. Айтсаңыздар, сиздер эң алгач ушул канча жашыңыздарда үн коштоо боюнча маалымат алган элеңиздер? Үн коштоо боюнча качан билгенсиздер? Мен 2017-жылы Ошто өзү эң алгач ошо турецкий сериалдардан Ошту телеканалы ушу турецкий сериал которгон ичинде деп. Ошондо неме кылганын билем. Ошо турецкий сериал Ошто биринчи жолу ошол коштолгон. Ага чейин ЛТР телеканалында буга чейин Олжобой Бубатаев агайыбыз Котормо студиясын түптөп, Котормо студиясын быйыл 20 жылдан ашуун, уже быйыл алганда 20 жылдан ашуун болот экен. Котормо студиясынын Элфильм Котормо студиясы түптөлгөнүнө. Биз бул Котормо студиясын бала кезден бери эле көрүп жүрөбүз. Биз мультиктерди көрчүбүз. Корейский сериалдарды которушчу, көбүнчө мультиктерде. Ошо Олжобой агайдын голосторун угуп эле чоңойгон балдарбыз биз. Алишер Бубатаев, Эшен Боронбаев, Тамара Абдыкадырова, ошол эжелерибиздин голосун угуп чоңоюп, бул жака келгенден кийин алар менен мен ошолор менен чогуу иштешип, бир жомокто жүргөндөй эле болгом мен. Мен дагы 8-9 класстарымда ушул тыллардан чыккан, которулуп чыккан кинолорду көрүп жүрүп эле кызыгуум арткан. Анан ЛТРге келгенден кийин өзгөчө радиодо жүрүп, анан күн сайын көрүп турат элем үн коштогондорду. Кандай болот экен деп. Анан мен дагы кокустуктан эле кошулуп калдым. Азыр аябай мындай сүйүүнү менен, кубануу менен коштоп келем. Ошо. Жакшы. Ушул мисалы айтып атасыздар да, ушунча жылдан бери иштеп келебиз, иш алып барып келебиз деп. Дал ушул сиздер эсиңиздердеби эң алгачкы кайсы кинодо, кайсы каармандын үнүн коштогонсуздар? Мен эң алгачкы ал эч качан эстен чыкпайт го дейм. Бул биздин тарых жаралган күн деп койсом да болот. Ошо бир телеканалга барсам, бул да мен пешенем болсо керек. Ошол мен бир каарманды мына Стамбулдук келин деп бир сериалда Мурат деген баланын голосун бир бала коштойт келе, ал Түркияга кетиптир. Иш сапары менен Түркияга кетип, мен барган күнү ал ошол жерге барып, мен Түркияга кетип атам, мен болду иштебейм деп ошентип айтыптыр. Мен барганда ошолго туш келип калгам. Анан мени окутуп көргөн. Анан окутуп көрүп, голосун түшкөн, бирок тажрыйба жок болчу. Анан үйрөнөсүң деди. Анан ошол эң алгачкы голосум ошол болчу. Бирок ал деле сериалда көп деле чыкпайт. Мындай бир серияда көп болсо 2-3 эпизод деле бар, анан калганда жок. Акырындап
ага чейин баягындай кирди чыкты ролдор болот. Баягындай жигиттердики, алардыкы, булардыкы, олорду коштоп макулага деген үзгө дагы сүйүнүп жүрүп, ошентип үйрөнгөнбүз. Эң алгачкы ролум ошол. Меники болсо ошол ЛТР телеканалынан кеткен былтыркы жылы. Популярдуу болгон, баары көрүп сүйгөн Жеңил ой тасмасында биринчи жолу үн коштоп калдым. Ал тасмада өзгөчө Ярен деген терс каармандын образына үн коштогонмун. Анан ошол эле учурда Элиф, анан Зейнеп деген кийин да кошулган каармандарга коштодум. Башында ошол Нияз эки менен сүйлөшүп, анан үнүңдү бир текшерели деди мени дагы. Анан текшергенден кийин дароо эле терс каарманга түштү менин үнүмчү. Анан ушуга коштой бересиңби деди эле. Өзүмдө кызыгуу бар болчу, аракет жасайын деп ошол менен анан коштоп келатам. 2 жылдан ашты. Жакшы. Ушул жерден кармайлы байыл, сиздер айтып калбадыңыздарбы ушул каармандардын үнүн коштогон деп. Азыр эгерде тексти бир аз эсиңиздерде бар болсо, бул болсо импровизация деле кылса болот. Балким сөздөрдү кошуп аракет кылып көрбөйсүздөрбү? Кайсыл каарман болот? Азыр биз азыркы тапта бул экөөбүз Тагдырдын оюну деген сериалда эрди катын бар. Ошолорду коштойбуз. Бул менин аялым, мен бунун күйөөсү болуп коштойм. Бул экөөбүздүн бунун кинодогу ролу комедияны алып кетет. Бир аз баягындай ушакча аял, үй кызматчысы, анан мындай сүйлөгөндө токтобойт бир сөздү узакка чейин айтат. Каерде ушак болсо бул ошол жерде болот. Ошону коштогон, бирок өтө сонун коштогон элдерге дагы жагып атса керек. Бир-эки эме уктук, ошол кыз жакшы коштоптур деп айтып атышат элдер дагы. Анда импровизация кыла турган болсок, баштап берейин десеңиз. Сен Фикретти баштап бер. Мен Фикретти баштайын, Гүлсүм, мен буюмдарды алып келдим. Буларды кайсыл жака коеюн? Ай, Фикрет, ал буюмдарды биз ашканага алып барышыбыз керек. Бизде айтышты. Ай, Фикрет, билесиңби? Ичкерде аламат бир жаңылык болуп жатат. Экөөбүз жаңылыктан калып жатабыз. Жүрү ашканага киреличи. Гүлсүм, токточу болду. Кечке эле ушактын айынан жүрүп берип, бул жакта иштерин кылсаң болбойбу? Азыр тиги Недрет деген келет дагы кайрадан сүйлөнөт. Анын койбойсуңбу, мунун койбойсуңбу деп. Ай, Фикрет, көптөгөн жаңылыктардан калып кеттик. Кой, сен барбасаң барбай эле кой. Мен барып ашканада иш жумуштарым кылганча ошол жакта жаңылыктардан угуп келейин. Гүлсүм. Баракелде. Бир аз текст болгондо жакшы болот эле го, тексттер эсибизде деле чыгып калды. Даярданганга да убакыт болбой калды деп. Жок, азыр эң сонун эле болду. Бул бир гана үн менен гана бербестен биз байкагандай колдору иштеп кетип атат, бири-бирине образды берип. Эң сонун. Негизи эле ушул жумушта кандай гана жумуш болбосун кызыктуу окуялар көп болот да. Дал ушул сиздердин жумушуңуздарда балким которуп үн коштоп жаткан мезгилде кандай кызыктуу окуялар болот, бөлүшүп өтүңүздөрчү. Кызыктуу окуялар бизде озвучка болгонуна байланыштуу. Бизде кээде ушундай иштегим келип турганда мен үн режиссер болуп мындай окугула деп айтып турам. Буларда ушундай бир учурлар болот. Күлкүсү кармап калган учурлар болот. Бир сөздү калп айтпасам 20 дублда. Бир сөздү 20 дублда. Кайра бир жеринен адашат. Кээде адамда ушундай нерсе болуп калат, бир тамган чыкпай калат, атайлап. Башка убакта чыгат ал сөз. Мен ошол немеге келгенде, микрофонго келгенде ошол сөзүң ушу рыларын кармап эле кыы болуп, ошондой болуп баягындай болуп калат. Ошондой кызык учурлар болот. Анан баягындай тексттерди алмаштырып айтып алганыбыз болот. Дагы кандай десем. Ошо бизде ушу эң неме болгону ушу күлкү кармап калган бизде. Күлкү бир кармап калса биз токтото албайбыз. Жарым саат күлүп, ошо ойдон иш токтоп калып кеткен учурлар дагы. Көп убакыт өтүп кетет деңиз. Анан өзгөчө тамагыбыз ооруп калган учурда дагы бир кызыктуу учурларга аябай туш келебиз. Нурлим айтып калат: силер үнүңөр менен иштеп акча таап атканыңардан кийин ушул үнүңөрдү сактабайсыңарбы депчи. Мен тамагым ооруп калган күнү бир келип коштогонмун. Мурдум менен сүйлөп, бир башкача үндөр чыккан. Кинонун жарымына чейин коштогондон кийин анан Нурлим: "Ой, барсаң бара берчи, үнүң болбой калыптыр, бирок үнүңдү мындай жакшы сактагын" деген ошол аябай өзгөчө эсимде калган. Чын эле биз үнүбүз менен иштеп аткандан кийин өзгөчө
өзгөчө үнүбүзгө кам көрүшүбүз керек экен деген бир ой келген магачы. Ооба. Туура. Анан жогоруда айттыңыз, мисалы мен көбүнчө терс каармандарды коштойм деп. Анан жашоодо сиздер мындай күлүп, жадырап, жайнап эле жүрөт экенсиздер да. Терс каармандардын үнүн коштош үчүн сиздер кандай иш-аракеттер жасайсыздар? Эми бул биздин үнүбүзгө байланыштуу окшойт. Балким ошол терс каарманга жакшы образын ачып бере алат окшойбуз ошого. Биринчи киного коштогонумда терс болгон, азыркы учурда бирок терс эмес, оң каарманды деле коштоп атабыз. Эң негизгиси кызыга турган болсоң, терс болобу, оң каарман болобу, кайсынысын болсо деле алып кете аласың да. Болгону кызыгуу болуш керек. Кызыгуу болуш. Ооба. Эгерде мен азыркы сериалда коштоп атканым терс каарман, Нежми деген бала. Ошо коштоп атканда мындай болосуң да, эгерде терс каарманды коштоп атсаң, баштан аяк ошол неменин голосуң менен ошол адамдын образын ачып беришиң керек да, голосуң менен. Ал жерде сен мындай кабагың салганың менен дагы окшой атса, голосуң түшпөй атса бекер да. Кабагың бүркөп мынтип алып окуйсуң, бирок ошо келесиң, сериалга отурасың, уже мисалы терс каарманды сен күлүп туруп, баягындай кылып окуй албайсың. Ошо кайгырасың, ошол состоянияда болуп окуйсуң. Сериал бүткөнгө чейин уже сен да настроенияң жок. Маанайың чөгөт дагы. Сериал 2 саат, 2,5 саат болсо, аны 2 саатта окуп бүтсөң, 2 саат ошо менен отуруп, уже терс каарманды окуп аткан бир оор жери ушу башың ооруп кетет. Баягындай нагрузка көп келеби билбейм. Мен окуп атканда ушу башыма баягындай нагрузка келет дагы, бир аз кыйналып жүрөм. Баягындай бакырган жерлери бар, кыйкырган жерлери бар, баягындай кыйтып айткан сөздөрү бар, аларды дагы мындай айтыш кыйын. Кээде баягындай мас болгон учурлары бар, алар баягындай ошолорду дагы окшоштурушуң керек, бир аз кыйын болот. Терс каарманды окшотуш бир аз кыйын. Анан комедияны ойнош дагы бир аз кыйын. Өзү ыйлатканга караганда күлдүргөн кыйын дейт. Комедияны дагы алып кетиш өтө кыйын бул. Ыйлатып коюш оңой эле дешет, бирок күлдүрүү баягындай голосуң менен баягындай импровизация кылып кетүү, баягындай адамдарга кыйтып тийгизүү, баягындай кыйыр сөз, баягы кыйыр маанисинде дагы сөздөрдү айтып, мындай комедия өтө мындай котормодо өтө кыйын нерсе. Демек, сөзүнө кошулуп кетейинчи, азыркы Тагдырымдын оюну дегенде Гүлсүм деген каарманыбыз аябай шайыр деп атпайбы? Анан мен дагы ушул каарманды коштогондон бери бирок өзүмдүн образым мындай ачыла баштады да. Себеби бул дайыма күлүп эле жүрө берет да, кайсыл жерге барбасам маанай түшпөйт. Нурлим өзү дагы айтып калат. Ушул каарман менен өзүңөрдүн образыңарды ачып алсаңар болот, улча мына Гүлсүмдү карачы деп калат да. Күлгөн жерде гүлсөм депчи. Ошол сыңар эле каармандар дагы жашообузга мындай кандайдыр бир таасирин тийгизип коет. Мисалы, шайыр жүргөн каармандарды ала турган болсоң, жашооң дагы ошондой болуп чыгат да. Үн коштогондон кийин күлүп чыгасың. Эң мыкты. Демек, ыйлатканга караганда күлдүрүүдө бир аз энергия көбүрөөк кетет, эмгекти талап калат. Жакшы, ушул эле образдардан алыстабайлы. Мисалы, ар кандай кинолордо үн коштоп келесиздер да, ушул кинолордо ыйлаган учур болот, күлгөн учур болот, жогоруда айткандай эле. Мисалы, көпчүлүк каармандарды байкасак, алар ыйлап кадимкидей жаш чыгып, ал жакта образын аткаргандачы. Ошол мезгилде сиздер үн коштоп жаткан мезгилде өзүңүздөр дагы ыйлайсыздарбы? Биздин телекөрүүчүлөргө деле кызык болсо керек. Же үн менен гана ошол образды бересиздерби? Менде мындай бир учур болгон. Анда котормого жаңы келген учурум, анан уже иштеп калган бирок. Анан буга чейин ушу ыйлаган голосторду бир жанындагы адамга окуп эле экем да. Анан бир театрда Назира Ишенбаева деген бир актриса эжебиз бар, жанымда отурат. Анан мен экранды карап, анан бул жактан ал эжени карабай эле башкарып айтам да. Анан ошо бир кыздын, жаш кыздын ыйлаган жери бар эле. Анан бир маалда баягы эже ыйлап коштоп атат. Эми мен кээде баягындай кээбиркилери ыйлабай туруп эле окшотуп койгондор дагы бар да. Анан ал эжени секин минтип карасам, уже көзүнө жаш келип, уже ыйлай баштаптыр. Аны көрүп алып, уже менин денем баардыгы неме болуп, өзүмө дагы баягындай болуп ыйлаган учурда уже котормодо баягы озвучка кылып аткан жер тып-тынч да. Ошол эженин эле үнү чыгат, баягы ыйлап коштоп атат, ошондо аябай катуу таасирленгем. Анан эже ыйлап бүткөндөн кийин анан кайра башка каарманды окуш керек. Башка каарманга переход болгондо бир аз адаптация болуу кыйын да. Анан туруп аз кичине неме кылып алайын деп, анан өзүм ыйын токтотуп, анан кийин ошондо коштогон, ошондо биринчи жолу көргөм. Демек чын эле ыйлайт экен да. Анан буга чейин мен дагы бир ыйлай турган жери болгон. Анан ал жерин атайын калтырып койдум. Бир жакшы эпизод келе, анан элдин баардыгы кетти, өзүм калдым. Анан ошол жерин атайын коштойм дедим дагы.
Эч ким жок, түнкү саат 2. Түнкү саат 2. Анан өзүм калдым, анан ага чейин ыйлабым деп, ыйлап коштоп көрөйүн дедим, болбой койду вообще. Түшпөй койдум. Анан ошо отурдум дагы, анан секин ошол эмесин эпизодун баштан аяк көрдүм да, ошо состоянияга келип анан кийин ыйлап коштогонум эсимде. Түнкү саат 2-де. Атайын ошол үчүн калгам. Баракелде. Анан айтсаңыздар, мына көпчүлүк телекөрүүчүлөрүбүз билбесе деле керек, бир эле адам бир сериалдагы 2-3 каарманды коштойт, жогоруда дагы айтып өттүңүздөр. Анан кээ биркилери бир учурда бир каарманды коштоп, экинчи күнү мисалы экинчи каарманына үнүн даярдап келип коштойт. Анан кээ бирки актерлор бар, 3 каарман болсо 3 каарманды бир күндө үнүн бат эле өзгөртүп коштой алат. Сиздер кандай көнүгүүлөрдү жасайсыздар? Ушул канча каарман коштойсуздар? Мына Тагдырымдын оюну деген сериалды коштоп жатабыз деп атасыздар. Канча каарманды коштойсуздар жана кантип ошол ар бир каарманга өзгөрөсүздөр? Азыркы сериалда мен 2 каармандын образына үн коштоп атам. Биринчиси Гүлсүм. Гүлсүмдү атайын ошол комедия жатын болгондуктан өзүмдүн үнүм менен эле коштойм. Өзүм дагы сүйүнүп, кубанып коштойм ага коштогондочу. Анан кийинирээк сериалды өзүм толук көрүп бүткөндөн кийин Мираль деген бир кыз бар. Ошонун үнүн дагы мен коштоюнчу деп суранып өзүм Нурлимдерден алдым. Ага бир аз ичкерээк, бирок жашыраак кыздын образын алам. Үндү атайын деле мындай көнүгүүлөрдү жасабайбыз. Жөн эле ошол учурда мисалы жаш курагына карап эле өзгөртүп кете алабыз. Гүлсүм деген каарманым бир аз жашы улуураак, ага жоонураак алам үндү. Ал эми берки экинчи каарманымдын жашы кичинерээк болгондуктан ага мүмкүн болушунча үнүмдү ичкерээк чыгарып, кичинерээк бир кыздын образын бергенге аракет жасайм. Мыкты. Бизде ошо академияда өзү сабак бар, реч боюнча. Анан бизге көнүгүүлөр жасатат. Биз биринчи курста келгенде голосубузду уксаңыздар, көп тамгаларыбыз чыкпайт, шыларыбыз сы болот, рыларыбыз кы болот. Анан көп тамгаларды айта албайбыз. Анан агайыбыз атайын голосубузду постановка кылып койгон. Күндөн күнгө иштегенбиз, оозубузга жаңгак салып жүргөнбүз, ручка менен окуп жүргөнбүз, баягы тилдерди айландырып көнүгүүлөрдү жасаганбыз. Могу жерлериң ачышып, эртеси күнү ал көнүгүү жасаганга болбой калат. Ошентип үйрөткөн. Анан ошо Нияз агайыбыз дагы ошо голосубуздун үстүнөн катуу иштеген. Ошолор постановка кылып койгон. Сөзсүз бул немеге озвучкага сен голосуң да, голос. Голосунда кандайдыр бир мындай неме болсо, дефект болсо, бир сыпыларың болуп калса дагы мындай тоскоолдук кыла берет да сагачы. Бул жактан канчалык образды ачып бербегин, бир аз бар тамгаларыңан баягындай болуп калат да. Ошого тамгаларың даана так айтылыш керек. Бизде мындай бир неме болгон. Ошо бир кызыбыз келген, өтө образ мындай жакшы, энергичный, баягы сөздөрү дагы ушундай экен, бирок бир эки тамгадан сы менен ушу рыдан баягындай неме болуп кетет экен. Ошону айынан да өтпөй калган. Ошого баягындай тамгаларды так даана айтуу дагы бул озвучкада өтө мааниге ээ. Анан бул голос алуу бизде ошо озвучкада бир эжебиз бар, ошо бизде баягы жаш балдар жок, анан жаш балдар дагы чоң эжелерге окутканга туура келет. Ошолорду биз Надырбек Шамырзаев атындагы Курчак театрынан актрисаларды алып келебиз. Алар 3-4 голоско чейин алып кете беришет. Бир эже бир жаш баланын, бир 10 жаштагы баланын эмесин кылса, голосун алса, ошол эле эже 10 жаштагы кыздын дагы голосун алат. Эки голос. Алар себеби алар Ташкенттен окуп келишкен, алар Курчак театрында болгон үчүн алар голос менен көбүрөөк иштешкен. Бизге караганда көбүрөөк иштешкен. Ошолор жаш балдарды ошого окутабыз. Мен сериалда мен деле эки эле голос алам, аларда 3-4 голос ала албайм. Бирөөсү ничке голос менен алам, жаш жигиттердикен. Бирөөсү өзүм голосум. Анан бир аз жоонураак алам. Жоонураак алганда баягындай чоңураак кишилерге баягындай түшөт. Мына голосуму бир аз мына грудной, мына азыр сүйлөп атам го, мына грудной голосто сүйлөп атам мен. Ничкерээк кылып сүйлөсөм, мына ушул сөз да. Эжемдин кызы, мындай, андай, ушу ничкерээк, бир аз ничкерээк түшөм, ушул голосто алам, ушу эки эле голос алам. Башкалары 4-5 голоско чейин алгандар бар. Биз Кыргызстанда баягы мультиктен көрүп калсаңыздар керек, мына КТРКнын озвучкасында Айнаш Аширова деген эжебиз бар. 6-7-8 голоско чейин алып кете берет. Алар голос менен атайын чет жактан окуп келишкендер. Машыгышкан. Анан
чет өлкөлүк үн коштоочулардын дагы интервьюларынан билип калабыз. Мисалы, бизге текст берилет, үн коштоого киребиз, андан кийин окуп келгенде эле биздин фантазиябыздан ошол жерге ылайыктуу бир башкача бир сөздөр келип калат. Мисалы, күлкүлүү окуя айтып берип жаткан болсо, ошол окуяны атайын өзгөртүп берген болот. Таптакыр башка жаат да, мультфильмдеги сценарийден таптакыр башкача. Бирок ошол мультфильмге мындай ылайыктуу, жарашкан, анан кармандагы сонун айтып берген. Сиздерде дагы ушул импровизация кылып берген үн коштоо учурунда учурлар болобу? Конечно. Ал биздин өзүбүздүн небебиз. Фишкаңыз. Баягындай көңүл бизде бир актёрубуз бар, ошол ушундай комедияга жакын да. Мындай сөз десең дагы ал сөздү токтотуп коюп туруп эле сразу өзүнүн импровизацияны окуп кетет, анан биз баардыгыбыз каткырып калабыз, анан кийин анысын өчүрүп туруп башкадан өзүнүкүн окутабыз. Кээде импровизация болот. Баягындай ошол тексттин маанисин бузбай, башкача кылып айтып деле түшүндүрсөң болот. Маанисин бузбаш керек. Эгерде баягындай комедия жаатында болгондо ошондо көбүрөөк болот. Анан баягындай кыргыз, турецкий сөздөр бир аз биздин переводко которгондо бир аз башкачараак болот. Анан ошого биз баягындай кыргызча укмуш сөздөр бар да. Анан ошолордон колдонуп туруп, бир аз импровизация кылып, өзүбүз деле кошуп неме болуп кете беребиз. Баягындай түркчөдөн которгондо бир аз башкача болот. Демек, андай учурлардагы кошуп кеткен учурлардагы кезигет. Ооба, аябай эле көп болот андай учурлар. Нурлимге күлүп калабыз. Макалдардан деле кошуп койбойлу депчи. Жогоруда айткандай, турецкий, түрк тилинен которгондо бир аз башкачараак которулат. Ошондо мындай которуп кетип атканда кээде сөздөр келе берет да. Анан ушуну кошуп коелучу, Нурлим коşо береличи десек, коей деп анан ошол которулган боюнча айтабыз. Көрүүчүлөрдүн да кызыктырган суроолору бар да. Азыр өзүңүздүн жеке жашооңуздарга бир аз тасмалардан алыстайлы. Үнүңүздөрдү сиздер эми сөз түрдө ар түрдүү үндөрдү аракет кыласыздар, машыгасыздар. Кинодо эки үндү гана коштосоңуздар, жашоодо чындыгында аракет кылып жүрөсүздөр. Анан ушул үндү өзгөртүүнүн жардамында ар түрдүү телефон чалуулардан, же болбосо адамдар менен баарлашууда тамашалашып, же болбосо телефон чалуулардан кутулган учурлар болгонбу? Ооба. Менде бир-эки эле жолу болгон, бир-эки жол эмес. Мен чоңураак апалардын образында сүйлөйм. Мисалы, мага балдар чалып кала турган болсо, "Ай, кимге чалып атыңар эле? Улча деген кыз жок" депчи. Ал "Жок эле, адашып калдыңар" деген учурлар болот. Анан тамаша торго барганда, өзүбүздүн программаны алганда, радиодо тамаша торго барганда, жашыраак кыздын образында, же болбосо чоңураак бир эжелердин образында тамашага салган учурлар күн сайын эле болот. Ошол үн коштогондун негизинде ушул жардам тийди десем да болот да. Сиздечи? Менде мындай бир кызыктуу учур болгон. Биз мына искусство факультетинде окуйбуз. Ал жерден саат 8ден кийин вахтерша студенттерди киргизбейт, ачкыч бербейт студенттерге. Студенттерге ачкыч берет, ал дагы декандын уруксаты менен берет. Анын үчүн кагазга жазып келишиң керек. Анан бир күн досум монтаж кылыш керек экен, баягындай съемкадан келиптир дагы эже киргизбей коюптур. Анан кийин мага чалды, кантип кирсем болот деди. Анан мен айттым, котормодо турат элем озвучкада. Демеге дедим, мына декан менен сүйлөшүп коюң деп мага бер дедим. Анан кийин декан менен сүйлөшүп коюң. Мына кеже, мына декан менен сүйлөшүп коюң. Алло деди. Анан бир аз голосум грудной алдым дагы, могул жагыма ушундай кылып сүйлөдүм. Ушундай кылып. Жакшысызбы эже десем, агай анау балаңызды айтып койбойсузбу? Ана балаңыз келип алып туруп күлүшүрүп атат, андай мындай деди. Ооба, академиянын студенттери ошондой туура түшүнүп кое бериң. Бүгүнчө берип тура бериң деп ошентип. Агай бирок өзү эле кирсин, башка досторун алып кирбесин дейт. Ооба, айтып коем. Кайра телефонду бер киз деди. Мына деди. Анан неме досторуң алып кирбе, өзүң эле кир десем, болуп тур агай деди. Анан ошол бойдон кирди, монтажын бүтүрүптүр, чыгып келет. Анан кийин рахмат эже дептир. Анан кийинкисинде деканды аралаштырбай эле кой, андай мындай дептир. Ошондой бир учур болгон. Анан голосубузду жардам менен кээде баягындай немелер адашып чалуулар болуп калат. Мен телефон мегакон болгон үчүн мына өзбекте аялдар көбүрөөк чалат, чоң эжелер адашып чалып калат. Анан бирде дагы болгон ошо неме, алло Сайрахан калайсыз деди. Жакшы, кимсиң сен? Мен баласымын дедим. Мен баласымын десем, үйүңөрдө айран барбы деди. Жок дедим. Жок десем, неге деди. Уюбуз таладан келбей калды, сабадык дедим. Болупту деп өчүрүп койгон. Анан эртесин дагы чалып тур, апаңа берчи деп.
Анан кийин тамашалаштан уялып кайра өзүм өчүрүп койгом ошо. Мыкты. Баракелде. Анан ушул эң акыркы суроолордон берели. Убактыбыз дагы өз соңуна келип бара жатат. Кандай каарманды кандай каарманга үн коштоону каалайт элеңиздер? Мисалы дүйнөдөгү кинолордо каармандардан, актерлордон катышкан кинолордо кайсыл каармандын үнүн коштоо десе коштойт элеңиздер, өзүңүздөрдүн кыялыңыздар. Анан жаштардын арасында үн коштойм деп жүргөн жаштарга кандай кеңештер бересиздер? Кандай болуш керек алар? Мен азыр эми Голливуд кинолору өтө популярдуу болуп атат. Казакстанда атайын ошондой Голливуд кинолорун сатып алышат, акчага сатып алат дагы. Аларга актерго голосторуна кастинг жарыялайт. Мисалы, Ди Каприонун голосуна болсо атайын кастинг жарыялап, анда дагы жөнөкөй көчөдөн келбейт. Театрдын дөшалары келет. Чоң актерлор келет. Келет дагы алардын да голосу түшпөй калат. Режиссерго жакпай калса алар да кетет. Мен өзүм планымда бар ушу Голливуд актерлордун бир Ди Каприо дейли, башка дейли, башка актерлор да көп да. Мисалы, орустарда Джек Чанын голосун бир эле адам коштойт, андан башка эч ким коштобойт. Ушу бир голос, ушу коштоо Ди Каприонун бир киносун алуу эле ошондой коштосом деп жүрөм, бирок өтө кыйын, ага да даярданыш керек. Аны мисалы сен коштогонуң менен бузуп алышы мүмкүн да, бул бузуп алган өтө жаман. Баягындай кинонун немесин башка жака буруп салышың да мүмкүн сен голосуң менен да. Ошондой немелерим бар. Анан кеңеш болочок актерлорго, болочок неме, бул реч менен иштеш керек. Реч менен катуу иштебесең, бизде агайыбыз айтат, эгерде сенин мастерствоң ушунчалык жакшы болсо дагы сахнада речиң жаман болсо, ал сенин мастерствоңду жаап кетет. Мастерствоң алдынан буйт, кармап калат дейт. Элге жетпей калат. Кээ бир актерлор бар, мунун голосу жакшы дейт. Мастерствосу жок болсо дагы голосу менен элдин жүрөгүнө жеткирип салат дейт. Баягындай нол көөдөндөн чыгып турса, нол жагынан чыгып турса, ошол баягындай канчалык аракет кылбагын, сенин голосуң бир аз эме болсо дагы элдерге мындай калатуу туюла берет. Эгер сен голосуң жакшы болсо, залдын баардыгын голосуң менен эле арбап алган учурларың да болот. Мен тарыхый тасмалардагы мындай аябай баатыр бир образды ачып берген кыздардын, өзүм жашыма ылайыктуу бир айымдардын образын коштогонду жакшы көрөм. Ошондой бир тасма которула турган болсо, балким дагы нурлимдер менен иштешип коштоп калатырмын. Анан көбүрөөк ошол жана турецкий сериалда Карасевда Кара сүйүү деген тасмадагы башкы ролдун образын коштогонду аябай жакшы көрөт элем, бирок ал кино эми неме болуп калды окшойт, коштолбой калды окшойт ал. Эгерде ошондой бир мындай көбүрөөк ыйлай турган, анан кийин элге таанымал боло турган каармандардын образын коштогонду жакшы көрөм. Демек, башкы ролдун үнүн коштогон келет дейсизби? Жакшы. Негизи эле маек кызыктуу да болуп жатат. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, бирок тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыттагы убакыттан дагы өтүп кеттик десек туура болот, себеби маекке берилип кетип. Сиздерге акыркы суроолордон жана эркин микрофон болсун, ушул Котормо студиясына келип, мен дагы үн коштойт элем, ушул тарапка багыт алат элем деген жаштарга эмне деп айтасыздар? Алар кантип келсе болот, сиздер менен кантип байланышса болот да. Анан ошондой эле ошол жаштарга кеп кеңешиңиздерди айтып, сиздерге эркин микрофон болсун. Продюсердин берсин. Мен озвучкага кызыккандарга айтарым, биринчиден ошо реч менен иштегиле, реч менен катуу иштегиле. Эгерде речиңер жакшы, өзүңөргө ишенимдүү болсоңор, ЛТР телеканалынан сиздерди күтөбүз. Келсеңиздер, бул жакта кээде биз атайын издеп калган учур, издеп таппай калган учурларыбызда өтө зар болобуз биз. Кээде шашылыш түрдө бирөө бир жака кетип калганда ушундай издеп калабыз. Кече жакында эле издедик. Ошо ЛТРге келип байланышса болот, бирок баягындай реч, баягы реч, голос, баягындай аракетчил, жөндөм, сулук. Эгерде кээ биркилер бар, голосу дагы бар, баардыгы жакшы, бирок сулук жок. Сулук жок. Эгерде баягы бул жакты карап туруп эле сулуху күчтүү адамдар ошондой немесин баягындай бир курчоктоп коюп, мындай бир нерсесин илип алат дагы, шарт эт импровизация кылып туруп алып кете берет. Баягындай сулук жок болсо, бир аз кыйын болуп калат. Эгерде сулуху бар, речи күчтүү,
өзүнө ишенген эмелер кызыккан адам болсо бизге ЛТРге келип биз менен байланышса болот. Жакшы. Мен деле ушул Нурлимге кошулуп кетем. Бирок бир эле нерсени айтайын. Эгерде чындап кызыгуу боло турган болсо, анда Нурлимдин аркасынан ээрчип жүрүп болсо да үйрөнсөңүздөр болот. Эң негизгиси сиздерде кызыгуу болсун деп айтат элем. Эң мыкты сиздерге ыраазычылык билдиребиз биздин студияга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн. Келе жаткан биздин телевидение күнү менен да сиздерди алдын ала куттуктап кетебиз. Дайыма ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Көптөгөн каармандардын образын ачып берип, ушундай жаркылдап күлүп жайнап эле жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда конокто Улча Абсаматова, ЛФМ радиосунун алып баруучусу жана Нурилим Нурлан уулу, Котормо студиясынын продюсери, актер бүгүн биздин студияда конокто болду. Ал эми биз болсо эфирибизди алды кара улантабыз, достор. Азыр күз мезгилинин дагы аякы күндөрүндө турабыз десек да жаңылышпайбыз. Дал ушул күз мезгилинин көркү болгон жалбырактар тууралуу кызыктуу маалыматтарга кезекти берели дагы. Бул кызык түрмөгүн биргеликте көрүп келебиз.